Кадырман кыргыз элим, бүгүн да бизде конокто кыргыздын кыз сайкалы Курманжандаткадай акылгөй Айкөл эжекебиз бар. Анда эжекебиз менен тааныша алалык. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Акбалык эже, учурда эмне менен алек болуп атасыз? Учурда азыр биз Борбордук шайлоо комиссиясында иштеп жатам мен. Кээде убакыт болгондо эс алуу өзүбүздүн Кыргызстандын ичинде кыдырып эс алганды жактырам. Азыркы жумуштамын. Абдан жакшы, саякаттаганды жакшы көрөм деп калдыңыз. Айрым учурда кыргыздар жети дубандын эң кооз жерлерин эмес, чет өлкөгө саякаттаган инсандар көп. Сиздин жеке пикириңизде ошолорго көз карашыңыз, биз алгач өзүбүз мекенчил болуп, өзүбүздүн элибизди, жерибизди нечендеген кооз зыярат кылчу жерлерибиз бар. Ошолорду даңазалоодо бүгүн сизде кандай аракеттер бар? Туура айтасыз. Саякаттоо дегенде эле тилекке каршы кээ бир инсандар ошол сыртка, Кыргызстандын сыртына чыгып саякаттоону түшүнүшөт. Бирок мындай алып караганда биз өзүбүз ички туризмде өнүктүрүп, Кыргызстандын ичин жети дубанды кыдырып, жети дубанда сиз айткандай аябай көргөнү кооз бар элек. Кээ бирки адамдар ошол бир эле дубандан чыкпай жүрө беришет да. Ушунчалык кооз Кыргызстаныбыз бар. Биз ошол биринчилерден болуп, өзүбүз ички туризмде өнүктүрүп, салым кошуп, жети дубанды түрө кыдырып чыгып, анан элди чакырсак, ошол туурагы деп ойлойм. Себеби дегенде ар бир кайсы областты, кайсы дубанды албайлы, ар бир дубандын сонун көрө турган аябай кооз жерлерибиз бар, дүйнөгө мактана турган жерлерибиз бар. Мен ушул берүүдөн пайдаланып, ар бир кыргызстандыкты ошол мүмкүнчүлүгү жетишинче өзүбүздүн жети дубанды кыдырып саякатташса деп чакырып кетет элем. Албетте мүмкүнчүлүк болсо сыртка чыгып, сыртты башка дүйнөнүн башка жактарында кандай эмнелер болуп атат, кандай кооз жерлер бар, аларды кыдырып көрүп келгенге не жетсин. Бирок алардан мурда ошол ички кооз жерлерибизди көргөнүбүзгө дагы мен чакырат элем. Мен бүгүн эле бир Фейсбуктан бир сиңдимдин жарыялаган постторун көрүп калдым. Ошол Ысык көл дубаныбыздагы аябай бир канча шаркыратмаларды барып, ошол жактардан түз эфир кылып, ошол жактан сүрөттөрдү жүктөдү. Эми ал жердин кээ биркисин мен өзүм да уккан эмесмин да. Мен өзүмө дагы ошол максат коюп атам, мен ошол жактарга мен дагы барып келсем депчи. Өтө кооз биз көрө элек, биз Ысык көл дегенде эле биринчи көлдү ойлойбуз, анан Караколдун жана кышкы туризм, кышында бара турган жана лыжный базаларды элестетебиз. Бирок андан башка дагы көрө турган кооз сонун жерлер бар экен. Ошол жактарга дагы эми кайсыл жерге мүмкүнчүлүгүбүз жетсе, ошол жактардын баарын көрсөк, ар бир дубанды албайлы. Мисалы үчүн Сары Челекте, Жалал Абадта Сары Челек, Арсланбаб, андан башка дагы жерлер бар. Ар бир райондо, мисалы үчүн Ноокенде дагы аябай кооз жерлер бар. Бүт ошол жаңы жерлерди ачып, жаңы жерлерге барып, ошол ички туризмге салым кошуп, ар бир эле барган адам, мисалы үчүн, ошол барган жеринде бир канча акчаны таштап келиши мүмкүн да. Ошол барып, ошол жерде, ал жерден кичи ишкерлерге канча хостелдерге барышы мүмкүн, дагы ашканадан тамактанат. Ошентип атып, бири-бирибизге жардам берип, жанагы жеке өзүң эле көрүп келбестен, ал ошол жердин ар бир барган жерибиздин жеке ишкерлерине дагы бирдемкелерин сатып алып, жанагы хостелдерде түнөп атып, ал ишкерлерге дагы жардам, кайсы бир деңгээлде салым кошуп кетебиз ишкерлердин өнүкүн. Анан кыргызда атын атаса куту сүйүнөт дейт. Анан кыргыздар балага ат коюуда дагы эң жакшы бир тилек менен, максат менен коет. Анан сиздин атыңыздагы көп
сейрек кездешпеген атта атыңызды ким койгон, кимдин атынан аталып калган, ушул ат сизге кандай бакыт алып келе алат? Негизи мен атымды ушул суроо аябай көп, биринчи атымды уккан кишиде сөз ушул суроо жаралат да, атыңызды ким койгон, эмнеге мындай койгон депчи. Кээ биркилер аябай суктанышат, өзгөчө ат экен, элде жок ат экен депчи. Кээ биркилер таң калат, ушундай да ат болобу депчи. Анан атымды атам койгон. Негизи чоң энемдин эмеси болгон экен, ою. Мен Акбалык деген атты коюу. Менден улуу 4 эжем бар. Анан эң улуу эжеме коебуз дешкен экен бул аттычы. Анан атам өзүнүн атын коюп келип калып, чоң энем бир аз кап болуп калып, анан кийин мага келгенде ушул атты ыйгарышыптыр. Жаш кезимде бир аз жанагынтип ушундай да ат болобу дегендерге намыстанып атымды алмаштырып бериңиздер деп жүргөм, бирок кийин атам көзөтүп кетти, анан атам берген ат деп кайра өзүм таберик тутуп өзүмө деле кийин жагып калды. Азыр мындай жанагынтип таң калгандарга караганда мындай суктанып сонун ат экен деген сөздөрдү көбүрөөк угам. Биздин өрөөндө бар, менден улуу дагы 2 эже бар, Акбалык деген ат менен. Анан башка жактардан бирок уга элекмин. Ошол өзүбүздүн өрөөндө бар Акбалык деген. Абдан жакшы. Абдан жакшы. Атам, апам деп калдыңыз. Атаңыздан, апаңыздан алган тарбияны балдарыңызга бере алдыңызбы? Бала тарбиялоодо кандай ыкмаларды колдоносуз? Мен атам менен апамдан чынында биз 7 бир тууганбыз. Анан жакшы тарбия алгам деп айта алам. Мактана алам ушул нерсе менен. Себеби дегенде атам менен апам бизге аябай жакшы үлгү болду. Биз атам менен апамдын эч качан урушканын да көргөн эмеспиз. Бири-бирине үнүн бийик чыгарып сүйлөгөнүн да уккан эмеспиз. Ошондой бир мындай ынтымак үй бүлөдө чоңойдум. Атам, апамдар бизге ошол өздөрүнүн үлгүсү менен эле тарбия берчү да. Анан бизге көбүнчө ошол сабакты окуганга эме кылышчу, ар дайым ошол бизге убакыт берип, айылда жумуш деле көп болот эмеспи, үйдүн жумуштары, бирок бизге сөзсүз ошол сабагыбызды аткарганга убакытты сөзсүз беришип, анан өздөрү үлгү болуп, ошондой бир өздөрүнүн жүрүм туруму менен бизге үлгү болуп чоңойтту. Анан кийин балдарыма мен деле ушул нерсени бергенге аракет кылдым, бирок мен атам менен апамдан айырмаланып жумушта иштеген үчүн мен негизи ошол университетти бүткөндөн баштап эле иштедим. Балдарымды төрөгөндө гана декретный отпуск чыгып бир аз үйдө отуруп, бирок андан кийин эле улантып ошол боюнча жумуш менен аябай айлек болуп калып, ошо атам менен апамдай, апам үй кожойкеси болгон, бизге ар дайым көңүл бурчу. Анан атам менен апамчалык деңгээлде мен көңүл бура албадым, убакыт бөлө албадым балдарыма деп өзүм кээде көнөлүү сезип калам. Балдарым деле жаман эмес, аларга деле ошол кээде сөздөрдү угуп калам, жакшы тарбиялаган экенсиз, рахмат, ушундай балдарды чоңойтконуңузга деп калышат. Бирок мен андай деле мындай өтө жанагыдай өңүлүп эме кылдым деп айта албайм. Балам дагы, кызым дагы экөө тең кадимкидей эле мектепте жанагыдай платный школалар бар эмеспи, андай эмес, мамлекеттик эле мектептерде окушту. Оолум дагы, кызым дагы дополнительный кошумча гана анча-мынча курстарга жөнөтчүмүн. Андан кийин балам азыр прокуратурада иштейт. Кызым дагы инфакты бүткөн, чет тилдери факультетин. Ал дагы өзүнүн тармагында иштейт. Кудайга шүгүр, жакшы эле мен деле ошол балдарыма үлгү боло алдым го деп ойлойм ичимден. Абдан жакшы. Ошол сиз үлгүлүү айым катары жаштарга бала тарбиялоодо кайсы принципти айтаар элеңиз?
Бала тарбиялоодо демекчи, азыр бизде кээ бирки көйгөйлөр дагы бар, аларды дагы айта кетпесек болбойт. Бизде эми эч кимге жашыруун сыр эмес, миграция, ички жана сырткы миграция күч азыр деле токтой элек мезгил. Сыртта жүргөн жарандарыбыз көп. Алардын ошо балдары көбүнчө мындай эне ата мээримине тойбой келип атышат. Себеби дегенде эч качан ошол ата менен эненин жанында болгондой эркин чоңой албайт балдар. Канчалаган роликтерди көрүп жүрөбүз, канчалаган мындай эл аралаганда угуп жүрөбүз мигранттардын балдарынын кыйналганын. Ошол көйгөйдү биз чечип алсак, ошол миграциянын агымы азайса, аларга болгон мээрим, балдарына болгон ата энесинин жанында болса, аябай жакшы болмок. Ошол миграцияны чектеп алсак, анан мен ошол энелерге, миграцияда жүргөн энелерге дагы айтат элем да, ошол балдарды мүмкүн болушунча жанына алып, же болбосо өздөрү кайтып келип, бул жакта Кыргызстанда дагы азыр иш орундарын өздөрү жанагы өз киндигин өзү кескен айымдар көп. Мындай биз иш жасасак болот Кыргызстанда. Ошол эле Россияда жүргөн менин курдаштарым келип атышат, бул жака келип өзүнүн жумуштарын баштап атат. Ошентип жакшылап аракет жасап, бул жакта деле жумуш орундарды түзүп атышат. Аракет жасаса, бул жакта деле ошондой жумушту жасаса болот деп ойлойм да. Анын бир эң негизги артыкчылыгы ошол балдарынын жанында болушмак да. Анан көп эле айтылып атат, ошол бир муун келип атат, ошол мээрим көрбөгөн муун деп дагы айтып атышат. Эми Кудай сактасын, кээ бирки чоң эне, тайэнелер ата энеден да жакшы көңүл буруп, жакшы чоңойткондор бар. Эми аларды капа кылгым келбейт, бирок ошол эле учурда кээде мындай балдар кароосуз да калып атат да. Анан ошол негизинен мен ошол сыртта жүргөн айымдарга кайрылып кетет элем. Балдарга көңүл бурушса, ал кийин өзүрүн берет. Абдан жакшы. Жогоруда сиз өз киндигин өзү кескен айымдарды айтып калдыңыз да. Бүгүнкү күндөгү кыргыз айымдарынын коомдо орду кандай? Айым катары. Кыргыз айымдары илгертеден эле бизде жанагы сиз айтып кеткен кыз сайкалдар, жанагы эр сайышка түшкөн айымдар болгон. Бекеринен жанагы биздеги дастандар бекеринен айтылган эмес айымдар тууралуу. Илгертеден айымдардын орду өзгөчө болгон. Азыр деле мен башка өлкөлөргө салыштырмалуу биздин кыргыз айымдары ээн деп айтат элем. Мындай эми кандай десем, эркин ой жүгүртүп, эркин өздөрүнүн өз киндигин өзү кесип, бизнес ледилер аябай көп Кыргызстанда. Ал эмес мына коңшу мамлекеттерде бизде жок. Башка мындай салыштырып алганда бизде мисалы үчүн аялдардан президент чыкты. Роза Отунбаева азыр деле оондо чоң маанилүү кызматта, мартабалуу кызматта турат. Аны менен да биз сыймыктансак болот. Бул деген бул кыргыздардын айымдарынын өздөрүнүн мындай жанагы ордунун, коомдо ордунун чоңдугун көрсөтүп турат да. Андан сырткары бизде мамлекеттик деңгээлде дагы айымдарга кам көрүү жогору. Себеби дегенде мурдагы бир созывда билесиздер, айымдардан депутат келбей калган жогорку кеңеште. Ошол нерсени жоюу үчүн бизде жанагы гендерный квотаны дагы киргизген. Азыр айымдардын эми жогорку кеңеште болгону жакшы деп ойлойм. Себеби дегенде көйгөйлүү маселелер, жана социалдык маселелердин баарын аялдар көтөрөт да көбүнчө. Себеби дегенде өздөрүнө тааныш маселелер. Айылдык кеңештерде айымдардын азыр көбөйдү депутаттардын арасында. Айылдык кеңештерде, шаардык кеңештерде, жогорку кеңеште жана 30% квота айымдар үчүн киргизилген квота. Азырынча жанагы бизде менталитет дагы бар эмес, ошол эле мезгилдечи жанагы мисалы үчүн айым менен мырза чогуу
фактурасы коюлуп талапкерлиги теңдайлашып чыгып атса, айымдын артыкчылыгы болуп турса дагы эркектерге көбүнчө добуш беришет да. Ошол менталитетти жана элде калыптанып калган бир эркектер мырзалар айымдардан жогору дегендей азыр пикир бар мезгилде биз жана квоталарды киргизилген аябай жакшы болду деп ойлойм мен. Ал эми жанагы талап ошондой жанагы болгон үчүн гана убактылуу бир эме квоталарды айтам. Кийинчерээк ал нерсе деле жоюлуп, айымдардын ошол жасаган жумушуна, алардын коомдогу ордуна карап туруп добуш бергендер көбөйүп, ал квоталар кийин барып жок болуп кетет болуш керек деген ойдомун. Абдан жакшы. Ким маалыматка ээ болсо дүйнөнү башкарат дейт. Анан кандай китептерди окуганга кызыгасыз? Тилекке каршы биз жанагы союздун мезгилинде ар бирибиз жанагы китептерди талашып окучу эмес белек. Жана жаңы чыгып жаңы чыккан китептерди бири-бирибизден талашып окуп, библиотекада ошол китептер калбай очередь болуп көтөрүп окучубуз. Азыркы учурда биздин коом интернетке көбүнчө интернетке өңүлүп, китеп окугандар азайып кетти. Бирок азыр жаштардын мен кээде көрүп калам, ошол китеп колдорунан түшүрбөй китеп окугандарды. Ошол эң туура деп ойлойм. Себеби дегенде 100 жанагы телевидение көргөн 100 кишини китеп окуган бир киши башкарат деген сөз бар эмеспи? Ошондой эле, ошол туура эле деп ойлойм. Китепти барактап окуган таптакыр башка. Интернетте өңүлүп, ошол интернеттен эртеден кечке убактыбызды кетиргенден көрө бир айда болсо 1-2 китеп окуп турсак аябай жакшы. Мен өзүм деле мындай китепти өтө көп окубай калдым. Акыркы окуган китептерим 1 ай мурун окуганмын. Ал нерсе эми уят, бирок китепти көбүрөөк окушубуз керек. Абдан жакшы. Акбалык эжеке, сизден кыргыз элине соңку сөз. Мен бүгүнкү айтып кеткен нерселерди эле жанагы дагы бышыктап кетсем, ички туризмге салым кошолу, жети дубанды кыдырып көрөлү, ички өзүбүздүн жанагы жеке ишкерлердин биз дагы салымыбызды кошолу. Азыр жакшы эле мындай мүмкүнчүлүгү көп жогорулап калды инсандардын. Маяналар көтөрүлдү. Азыр көпчүлүк инсандардын эле мындай ички саякаттап кыдырганы мүмкүнчүлүгү бар деп ойлойм. Ошон үчүн саякаттоого, саясаттан бир аз алыстап саякаттоого чакырам. Анан дүйнөдөгү ошол башка инсандарды дагы өзүбүздүн ошол кооз Кыргызстаныбызды көрүүгө башкаларды дагы чакырып, ички туризмге салым кошолу. Абдан жакшы. Данакер ар дайым жакшылыктын жарчысы. Бүгүнкү эс алуу күнүбүз ийгиликтүү улансын деп, сиздер үчүн Данакер теледолбоорунун атынан жалпы кыргыз элине жалындуу ысык салам жана ыр белек болсун.